Азыр атаңыз болгондо эмне кылмакчысыз? Атам болгондо биринчи колунан өп эч неме тийгизмекмин. Бешнесинен өпмөкмүн. Балким бутунан өпмөкмүн, бутун жуумакмын. Ата, эмне тапшырмаңыз бар? Эмне кылайын деп биринчи сурамакмын. Бир адам бар экен, жаш жигит бар экен, ушунчалык такыба экен. Ушунчалык баскан турганы туура экен, адеп акылагы жакшы экен, ыймандуу экен, берекелүү экен. Ошондо шайтан баласын жиберет экен, ушуну жолдон чыгар деп. Чыгара албайт. Экинчи баласын жиберет, ал да жолдон чыгара албайт. Үчүнчүсү жиберет, бир аз болсо даштыра албайт. Анан ушунчалык жини келет, ушунчаң бар, бир баланы жолдон чыгара албайсыңар. Өткөндө сен 1000ди чыгардың эле, сен 10.000ди чыгардың эле. Эмнеге чыгара албай атасың? Такыр билбейм, алдасак деле, кулагына шыбырасак деле, баспаса кылсак деле такыр бизди укпай атат деген экен. Акырын барып айтыптыр, барып атасын карагылач дептир. Атасы бар бекен, жок бекен, бир атасына кандай мамиле кылат дептир. Ошону карагыла дептир. Анан келип айтыптыр, шайтан айтыптыр. Атасы бар экен, атасы дагы такыба киши экен, көзүн сактайт экен, сөзүн сактайт экен, кадыры бар экен, күнүгө талимге катышат экен. Анан бала кандай мамиле кылат экен десе, атасы менен дайыма кеңеш кылат экен. Бир иш баштаганда атасынын батасын алмай сайын баштабайт экен дептир да. Десе шайтан айткан экен. Анда убара болду, бул баланы жолдон чыгара албайсың деген экен. Ошон үчүн атамдан сурамакмын, атам эмне иш кылайын, азыр мына иштерди кылып атам, отчет бермекмин, каргузар берип туруп айтмакмын, туура кылып атам, туура эмес кылып атам, кайсын сизге жакпайт атам, эмнесин таштайын деп сурамакмын. Кокус атам, балам бу жерди ташта дагы барып кетмен чапты десе, ошону деле тандамакмын да. Атага итаат кылганда береке бар. Иши кылып, атам батасын алганга аябай шашмакмын. Ата кайка апарып келейин, ата эмне тамак жейсиз? Ушу көзүнө эле карап турмакмын да. Ошон үчүн балдарым, атаң тирилип келсе эмне кыласың деген суроо берилген чекте атаны сыйлап калгыла.